Мынакей қолөнершілердің іс шарасы болып жатыр. Бұл жерде енді біз бүгін чийген мумдай киіздерді жасап, салып, ала киіз жасағантабыз. Азыр тиякта тегінде жүн сабап атат, қыздар жүн сабап атышат. Чийге салдық, андан кейін мумдай жүн боелгон жүндөр менен ушул жүндүн бетине, кийиздин бетине оюлат, анан түр салынып, ала кийиз басылат. Мындай сонун түр жүндөрү бар. Мындай уздардын колунан чыккан мындай кыл аркандар. Кыл арканы вообще азыр жок да мындайлар. Жалаң магазиндердин аркандарына көчүп кеткенбиз. Ушундай кылдан жасашып, чыйратып, ушундай кыл аркандар жасалып атат. Кыл аркандын могу жерде түрлөрү бар. Мындай мынакей. Мындай кыл аркандын ар түрлүү бар. Жону бар, ичкеси бар дегендей. Ушундай жалаң кылдан жасалган. Боз үйдүн жиптерине ылайык да, боз үйгө ылайык жиптер да, ушулардын баары бүт. Илгери биздин ата бабаларыбыз жалаң эле кыл арка менен урунушуп, ушулар менен мал байлашчу. Азыр мындайлар жок болуп калбады. Бул кыл арканды мындай ат кылдарынан мынакей ушинтип жасап алышып, үшмөктөп алып, мындай кылышып, анан муну момунтип бирден чыйратып, анан бири-бирине улашып, улап чыйратып, анан момундай даяр аркандар чыгат мындан. Баары өтпөйт беласка. Бизде ушундай майда шырдактар жасалат. Могу жерде көрсөңүздөр мынакей биздин жамааты, ошол биздин колөнерчилер мост бүткөндөн бажурлар бар, бажурлардан көрөнү курорт. Жанагыдай кийиздерди жасап, аны ар түрдүү боёкко салып, боеп, анан мындай кесип алып туруп, ушуларды чийип, оюну чийип, аны ошол оюган кайра кесип, анан мына даяр болгондору булар. Буларды мынакей даяр болгондор, булар сидушкалар, машинеге, столдорго салсаңыздар болот. Момундай чакан ала кийиздер деп коебуз буларды. Бул баскылыкка, дивандардын